Саламатсыздарбы, бүгүнкү ишемби Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган саат 21:00 карата учурдун актуалдуу, маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Боршайком Каракөл шаардык кеңештин депутаттарын шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Маалыматка караганда, шаардык кеңештин депутаттарын шайлоодо 7 партия катталса, 7 тең 7% босого чектен өттү. Партиялар төмөнкүдөй добуш алышты. Замандаш партиясы 21,26%, 7 мандат, Ата журт Кыргызстан 15,88%, 5 мандат, энергетиктер 14,96%, 5 мандат, Берге 13,11%, 4 мандат, Ыйман Нур 12,61%, 4 мандат, Мекен ынтымагы 10%, 3 мандат. Ынтымак партиясы 9,2%, 3 мандат. Ошондой эле Каракөл аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен Каракөл шаарынын мэри депутаттыкка талапкер Эркеев аттуу жаранга башка талапкер тууралуу жалган маалымат таратканы үчүн 12.500 сом айып салынды. Борбордук шайлоо комиссиясы 23 апрелде өткөн жыйынында Кыргызстан элдик демократиялык партиясын Бишкек шаардык кеңешине шайлоодогу жыйынтыкты жокко чыгаруу чечимин кабыл алды. Мындай жыйынтык үчүн БШКнын 9 мүчөсү макул деп добуш берсе, 2 мүчөсү Кайрат Осмоналиев менен Акылбек Сериев каршы болду. Алар Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын бул чечимин негизсиз жана шашылыш чыккан чечим катары баалашты. БШКнын чечимине Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын мүчөлөрү да каршы. Алар сотко турганын айтышты. Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясы 18 апрелде өткөн жыйында Кыргызстан элдик демократиялык партиясын шайлоодон четтетүү тууралуу чечим кабыл алган. Буга атайын кызмат менен милициянын аталган партияны добуш сатып алууга айыптаган документтери негиз болгон. Кыргызстан элдик демократиялык партиясы Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 7% чектен өткөн 6 партиянын ичинен маарага 3-чү болуп келген. Кыргызстан элдик демократиялык партиясын генерал-майор Артур Медетбеков негиздегени белгилүү. БШКнын отурумунан толук видеону Сереп Чекит KG сайтынан көрсөңүз болот. Кубаныч Шатемиров мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу ал өзү журналисттерге билдирди. Шатемировдун айтымында бул кызматка аны премьер-министр Улукбек Марипов дайындаган. Буга чейин ал мамлекеттик салык кызматынын жетекчисинин орун басары кызматында иштеген. Кубаныч Шатемиров 1986 жылдын 5-июнунда төрөлгөн. Юриспруденция боюнча жогорку билими бар. Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси. Бир сутка ичинде COVID-19 жаңы 325 учуру катталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Бишкек шаарында 194, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 90, Ош облусунда 6, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 20, Жалал Абад облусунда 6, Баткен облусунда 1. Сутка ичинде 163 адам айыкты. Бишкек шаарында 4, Ысык Көлдө 1 адам каза тапты. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 93.603 адамга жетти. Алардын ичинен 87.880 адам айыкты. Жалпы каза тапкандардын саны 1578 адам. Өлкө аймагындагы ооруканаларда коронавирустан жабыркаган 1417 бейтап дарыланып жатат. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Алардын ичинен 16 адам канааттандырарлык абалда, 1011 адам орто оордукта, 332 адам оор абалда, 58 адам өтө оор абалда. Үй шартында 1753 бейтап дарыланууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 24 апрелде мамлекеттик статистика кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Урматтуу Кыргыз Республикасынын статистика органдарынын кызматкерлери жана ардагерлери, сиздерди Кыргыз Республикасынын статистика кызматынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгы жана кесиптик майрамыңыздар болгон маанилүү күн статистика кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм. Ушул жылдарда Кыргызстандын улуттук статистика системасы калыптануунун, өнүгүүнүн жана реформалардын татаал жана даңктуу жолун басып өттү. Ал дүйнөлүк статистикалык коомчулукка интеграциялануу багытында олуттуу кадамдарды жасады. Өз ишинде эл аралык стандарттарды жана эрежелерди жигердүү колдонууда. Бир катар эл аралык уюмдардын эксперттери тарабынан республиканын статистика органдарынын ишмердүүлүгүнө берген баасы дагы айтылгандарды тастыктап турат. Сиздерге Кыргыз Республикасынын статистика кызматкерлерине жана ардагерлерине ден соолук, бакыт таалай жана ийгилик каалайм майрамыңыздар менен деп жазылган куттуктоодо.
Кыргыз-тажик чек арасында жоголгон 2 жигит табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда, аларды тажик тарап алып кеткени чын болуп чыкты. Бүгүн саат 15:00 чамаларында тажик тарап менен болгон сүйлөшүүдөн кийин балдар ата-энелерине тапшырылды. Баткен облусунун ички иштер башкы башкармалыгынан кийинчерээк кенен маалымат берүүнү убадалашты. Эскерте кетсек, бүгүн эртең менен социалдык тармактарда видео тарап, анда Бешкент айыл аймагынын тургуну чек арага чектеш жерде куруучулук иштери менен алек болуп жаткан 2 бала дайынсыз болуп жатканын ыйлап айтып берген. Ал балдардын кийимдери менен телефону алар жашап турган чатырда калып калганын, бут кийиминде кандын тагы бар экенин көрсөткөн. Борбор Азиядагы Америка университетинин президенти Эндрю Катчинс өлкөдөн чыкпоо тил-каты менен бошотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигине таянып, Кактус медиа жазып чыкты. Эскерте кетсек, 23 апрелде Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Эндрю Катчинсти суракка чакырган. Милиция кызматкерлери ага таандык Lexus 350 үлгүсүндөгү унааны тинтишкен. Катчинске банк заттарын жана психотроптук заттарды сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси боюнча айыпталып жатканы тууралуу кабарлама берилген. 12 мартта Катчинстин Дубайдан посылка келип, анын ичинде сары жана ак түстөгү дарылар, ошондой эле кызыл ак түстөгү капсулалар болгон. Катчинс бул медикаменттер анык экенин мойнуна алган менен аларга тиешелүү документти көрсөтө алган эмес. Экспертиза булар психотроптук зат деген корутунду чыгарган. ЭЭПке мүчө өлкөлөрдүн коронавирустун жайылышына каршы күрөшүүгө багытталган чараларын ишке ашырууда пайдаланылчу товарларды киргизүүгө карата тарифтик жеңилдиктин мөөнөтү 2022 жылдын 30-июнуна чейин узартылды. Мындай чечим Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин жыйынынын жүрүшүндө кабыл алынды. Учурда көрсөтүлгөн товарлар категориясын ташууда бажы алымынан бошотуу түрүндөгү тарифтик жеңилдикти колдонуу 2021 жылдын 31 мартында аяктайт. Ошондой эле идентификациялоо жолу менен тамекиге жана алкоголдук продукцияга маркировкалоо киргизүү жөнүндө чечимдер кабыл алынган. Ага ылайык Кыргызстан өз аймагында идентификациялоо жолу менен алкоголдук продукцияны жана тамекини маркировкалоону өзүнүн мыйзамдарына ылайык киргизүүгө укуктуу. Евразия экономикалык комиссиясынын кеңеши ЭЭП мүчө мамлекеттеринде өнөр жай объектилеринин ишин жана бөлүштүрүлгөн энергетиканын натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу аттуу Евразиялык мамлекеттер аралык программасын иштеп чыгууну, ошондой эле биримдиктин аймагында идентификациялык каражаттар аркылуу товарларды маркировкалоодо криптографиялык коргоонун бирдиктүү механизмин киргизүүнү чечти. АКШ президенти Джо Байден Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Дональд Луну кызматтан көтөрүү сунушун берди. Бул тууралуу АКШ элчилигинен билдиришти. Маалыматта Джо Байден Дональд Луну мамлекеттик катчынын Түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы кылып дайындоо ниетин билдиргени айтылат. Түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча бюросуна Борбор Азиянын 5 өлкөсү жана Индия, Пакистан, Афганистан, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш, Мальдив аралдары менен Бутан кирет. Элчилик элчи Лу Вашингтондун жаңы мүчөлүктөрү менен кыргыз-америкалык мамилелерди тереңдетүү боюнча ишин улантаарына кубанычта деп айтылат маалыматта. Бишкекте алдамчылык жол менен автоунааларга ээлик кылып жүргөн шектүү кармалды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Басма-сөз кызматынын маалыматына караганда 2020 жылдын 14 октябрында Ленин райондук милициясына шаар тургуну арыз менен кайрылып, чала тааныш адамга чара көрүп берүүнү суранган. Тергөөнүн маалыматына караганда шектүү мындай жоруктарды борбор калаада эле эмес, өлкөнүн башка аймактарында да жасап жүргөн. Эгерде сүрөттөгү адамдан жабыркагандар болсо, анда Сереп Чекит KG сайтындагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Тажикстандан кайтарылган уландардын денесинде жаракаттар бар. Бул тууралуу Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда балдардын биринин денеси тытылган болсо, экинчисинин көзү көгөргөн. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Дастан Ашрапов менен Куатбек Каныбек уулу үйлөрүнө кайтарылды. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине адам урдоо фактысы менен катталган. Алар менен бирге мекенине тажик тарапта кармалып турган 6 кыргызстандык кайтарылды дешти ички иштер башкармалыгынан. Эскерте кетсек, бүгүн эртең менен Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен Бешкент айыл аймагында 2 улан жоголгону тууралуу тасма тараган. Балдардын биринин апасы аларды тажик чек арачылары алып кетип калышты деген божомолун билдирип, табышууга жардам сураган. Ушул жана башка жаңылыктарды Сереп Чекит KG сайтына кирип окуп таңша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.